6 февраль 2023 жылы биздин кызматкер обузалап акча талап кылгандыгы үчүн кармалды. Биздин аракет кандай болот? Чогуу көрөлү. Биздин бирикме коомдук болгондуктан эл арасынан мүчөлөрдү кабыл алып, аларды максималдуу кантип мыйзамсыздык менен күрөшүп, карапайым элге жардам берүүнү үйрөтөбүз. Биздин социалдык түйүндөргө сүткорлук боюнча ролигибиз чыккандан кийин Базар Коргон районунан болом деп Тойчиева Гүлзина аттуу жараныбыз кайрылды. Ал сүткорлуктан жабыркап жүргөнүн айтып, мени дагы мүчө кылып алыңыздарчы, мен дагы окуп үйрөнүп, сүткорлуктан жабыркагандарга жардам берейин деп суранды. Ал жараныбыз жогорку билимдүү болгондуктан биз макул болуп, 20-январь күнү мүчө кылып алып күбөлүк бергенбиз. Ошол күндөн баштап кантип иштеш керек, эмне кылыш керек баардыгын айтып, суроо талаптардын образецтерин жөнөтүп жаттык. 4 февраль күнү ал телефон чалып, садикте ар бир балага 6000 сомдон шапка алып, анан киргизет экен. Ал боюнча аудио жазуулардын бардыгын айтып, ошону эмне кылабыз деди. Биз ага садиктин жетекчисине жазуу түрүндө суроо талап бер деп бланкты сүрөткө тартып жөнөттүк. Аудио жазууларды жөнөтөм деп коюп, ошол бойдон ал темада байланышпай койду. 7 февраль күнү УКМКнын тергөөчүлөрү телефон чалышып, Тойчиева кармалгандыгын айтышты. Эмне демекпиз? УКМКнын кызматкерлерине терең ыраазычылык. Себеби 5 кол тең эмес дегендей эле ар бир мүчөбүз ар кандай. Биз аларга күбөлүк берип жатып, баардык мыйзамдарды, инструкцияларды беребиз. Бирок аларды күндүр-түндүр көзөмөл кылуу мүмкүн эмес. Ар ким өзүнүн кылган кылмышына мыйзам чегинде жооп бериш керек. Мындан ары мыйзам нурунун жетекчилиги тергөөгө жана сотко биздин ишенимибизден кыянаттык менен пайдаланып, уят кылгандыгы үчүн Тойчиева Гүлзинанын мыйзам чегинде жазага тартылышын талап кылабыз. Биздин жамаат бул окуя үчүн кайгырбайбыз. Тескерисинче, азыркы күндөгү жана келечектеги мүчөлөрүбүзгө чоң сабак болот. Мыйзам нуру жараткан насип кылса, өзүнүн катарына миллиондогон жарандарды мүчө кылып кабыл алат. Балким миңдеген жарандар ушинтип камалышат. Элге кызмат кылбай, бизден күбөлүк алып, аны өз кызыкчылыктарына пайдаланган ниети бузук адамдардан биздин бирикмени тазалап турган укук коргоо органдарына алкыш айтабыз. Ушул жылдын январь айында дагы бир мүчөбүздүн мыйзамсыз аракеттерин билип калып, ички иштер бөлүмүнө арыз жазып өткөрүп бердик. Биз кылмышкер мүчөлөрүбүздү коргобойбуз. Тескерисинче, алардын мыйзамсыз иштерин билип калсак, өзүбүз иш козготуп, каматканга аракет кылабыз. Урматтуу биздин республика боюнча мүчөлөрүбүз, эгер мыйзамсыз иштерге аралашсаңыздар, арыздануучуларга кошулуп, силердин камалышыңарды талап кылабыз. Өзүңөргө белгилүү болгондой, жетекчилик же уюштуруучулар тарабынан сиздерге эч кандай мыйзамсыз иштерге буйруктар берилбейт. Себеби алар баардыгы юристтер, тажрыйбалуу адистер. Урматтуу мекендештер, эгерде биздин мүчөлөр мыйзамсыз аракеттерди жасап жаткан болсо, бизге кабарлап коюңуздарды суранабыз. Урматтуу укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, эгер биздин мүчөлөргө кандайдыр бир арыздар түшүп, алар далилденген болсо, мыйзам чегинде катуу жазага тартууңуздарды өтүнөбүз.